Жаш эле болчу, эртең менен турсак колу буту муздап калыптыр, жүрөгү кармап калыптыр. Бул сөздөр тааныш болуп атабы? Анча-мынча адамдарды биз байкабастан узатып жүрүп атабыз. Бул ич катуу деген биздин ичибизде билинбестен жүргөнү менен 2 күн, 3 күн сен улуу саарага барбай калганда газы иштеп чыгып 24 саат бою сени уулап атат. Андан сырткары катуу чарчаган кезде биздин ичибиздеги газ өйдө көтөрүлөт дагы, жүрөктү алсыратып барып токтотуп коюп атат. Эгерде сен bir айдын içinde bir эле жолу bir gün барбай калган болсоң, бул сенде маселенин башталуусу. Бул ден соолук бир гана өзүң үчүн керектүү нерсе. Ошон үчүн айына бир жолу ичин каткан эле боло турган болсо, же bir айдын içinde bir эле күн сен улуу сарага барбай калсаң, бул сенин организмиңдин бузулушу. Ошону астына эртерээк алгын. Мен таң калдым. 10 күндөп барбай жүргөндөр бар. 20 күндөп барбай жүргөндөр бар. Ич катуу бунун акыры өтө чоң маселе менен аякталып калышы мүмкүн. Өз ден соолугуңа өзүң күгүн, астын ала кам көргүн.